Пайдасыз 5 жаман адаттар. Акыркы убакта майда нерселерге ачууланып, маанайыңыз кескин өзгөрүп кеттиби? Балким, анын себеби ден соолукка зыяндуу адаттарда жатат. Келгиле, аларга көңүл бурганга аракет кылалы. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, мээбиз терс окуяларга көбүрөөк көңүл бурууга жабдылган. Кайгылуу, ирония мына ушунда. Терс ойлордон өзүбүздү алаксытуу үчүн колдонгон коргонуу механизмдер көбүнчө депрессиялык абалыбызды ого бетер күчөтөт. Ошондуктан акыл эске туура келбеген көнүмүш аракеттерди кайра-кайра кайталоонун ордуна терс эмоциялардын агымын башка натыйжалуураак жолдор менен жеңүүнү үйрөнүү абдан маанилүү. Биринчиси, терс маалымат агымына сүңгүп кетүү. Учурда социалдык тармактарды колдонуп, терс жаңылыктардан алыс болуу дээрлик мүмкүн эмес. Мунун баары акырындык менен бизди психикалык абалыбызга таасир эте баштайт. Тынчсыздандырган жана терс маалыматтын тынымсыз агымы кыжырданууну, агрессияны, ачууланууну жана кандайдыр бир көз карандырлыкты пайда кылышы мүмкүн. Өзгөчө бийлик жөнүндөгү маалыматтар. Тигил президент жаман, бул президент жаман, тиги депутат жеп жутар, анысы андай, тигиси мындай дейбиз. Бул учурда эмне кылсаңыз болот? Жаңылыктарды күнүнө 1 же 2 жолдон ашык эмес көрүүгө аракет кылыңыз. Аларды эртең менен жана кечинде гана көрүп, күндүзү жаңылыктарга алаксыбай, актуалдуу маселелерди чечкен жакшы. Жана ошондой эле мамлекет башчыларын жегиштер деп жамандагандан көрө, мен мамлекетке эмне кылдым деп ойлонолу. Анткени мамлекет башчылары элдин көзгүсү болуп эсептелинет. Лев Толстойдун айткан сөзү бар эмеспи? Эгер кимдир бирөө үчүн жаман болуп калган болсоңуз, анда ал адамга өтө көп жакшылык жасагансыз. Ушул сыяктуу, балким буга чейинки өлкө башчыларыбыз да өлкө үчүн бардык аракетин жасап, бирок үчүнчү тараптын каршылыгынан улам жаманатты болуп жүрүшпөсүн. Эмнеси болсо да азыркы өлкө башчыбызды колдоп калалы. Экинчиси, курсакты убагында тойгузбайбыз. Ачкалык кандагы канттын деңгээлин төмөндөтөт. Энергиянын жетишсиздигинен улам чарчап, кыжырланып, шалаакы жана канааттанбагандай сезебиз өзүбүздү. Мындай абалда биз абдан чыдамсыз жана токтоосуз болуп калабыз. Бизге көңүлдү көтөрүү жана ачык көңүлдүү болуу кыйынга турат. Бул ого бетер нааразычылыктарды жаратат. Бул учурда эмне кылсаңыз болот? Ар бир тамак убактысына эстеткич коюп көрүңүз. Сигнал качан угулса, өзүңүздү угуңуз. Курсагыңыз канчалык ачка жана тамактанууга убакыт келдиби? Үчүнчүсү, уктаар алдында көпкө чейин боевик сериалдарды же программаларды көрөбүз. Жатаар алдында ар дайым тынчтануу керек. Психикалык жактан да, физикалык жактан да. Бирок анын ордуна биз көп учурда кызыктуу криминалдык сериалды күйгүзүп, бир нече эпизоддорду катары менен көрөбүз. Кээ бирөөлөр үчүн бул эч кандай таасир этпейт, бирок көргөндөн кийин көбүбүз кыжырданган жана жаман маанайда калып, анан уктай албай кыйналабыз. Көрүү учурунда биз убакытты унутуп, капысынан саатты карайбыз. О Кудай, мен 5 сааттан кийин турушум керек деп айтабыз. Уйкунун жетишсиздигинен улам эртеси күнү чыдабай кыжырданабыз. Бул учурда эмне кылсаңыз болот? Кечинде көрүү үчүн жайыраак программаларды жана телешоулорду тандап алганга аракет кылыңыз. Төртүнчүсү, биз күнү бою үйдөн чыкпайбыз. Жумушка белчесинен батып баратканда, биз көбүнчө караңгы болуп калганын байкабай да калабыз. Кээде кечке чейин үйдөн чыкпай калган учурлар болот. Ал тургай бир нече күн катары менен. Мындай жашоо образы кыжырланууну жогорулатышы мүмкүн. Бул учурда эмне кылсаңыз болот? Ойгонгондон кийин 30 мүнөттүн ичинде жок дегенде бир аз сейилдеп чыгууга аракет кылыңыз. Эртең мененки жарыктын
таасири биздин биологиялык саатыбызды орнотууга жардам берет. Дагы айта турган нерсе, төшөктөн турганда дароо кофе кайнатууга барбоо керек. Кофеин стимулятор болуп саналат жана тынчсызданууну жана кыжырланууну пайда кылышы мүмкүн. Жөө сейилдеп, бир аз эс алып, пландалган иштерди баштаңыз жана андан кийин гана бир чыны кофеден ырахат алыңыз. 5-си, телефондогу эскертмелерди дайыма текшерип турасыз. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, биз телефонубузду күнүнө 50 жолу текшеребиз жана ар бир жолу жасап жаткан иштерибизге көңүл буруунун ордуна телефон карайбыз. Буга 20 мүнөткө чейин убакыт талап кылынышы мүмкүн. Натыйжада көп учурда бизде убакыттын жана энергиянын өнөкөт тартыштыгы бар деген сезим пайда болот. Телефон менен алаксып, бир нерсени, анан башканы, анан үчүнчүнү ошентип отуруп, жумуштан алаксып, бекер убакытты коротконубуз үчүн өзүбүздү урушабыз. Натыйжада биз өзүбүзгө нааразы болуп, бул сезимден качууга аракет кылып, кайрадан алаксып, катаал чөрөгө түшүп жатабыз. Бул учурда эмне кылсаңыз болот? Эң оңой жана ошол эле учурда кыйын чечим. Телефонду башка бөлмөдө калтыруу. Сиз ошондой эле сигналдарды өчүрүп же үй экранынан эскертмелерди алып салсаңыз болот.